Ассаламу алейкум кыргыз элим, сиздер менен Ачык Айкын каналы. Ар дайым жаңы жаңылыктарды угуу үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгуроочону басып кетиңиздер. Бүгүнкү ак тойдун күбөлөрү, сыйлуу коноктору, урматтуу бүгүн той өткөрүп аткан, кыз алып аткан, кыз чыгарып аткан ыла-булагыйлар, бүгүн эң жакын болгон сиздер болосуздар. Сиздердин мамилеңиздерден көп нерсе көз каранды. Азамат менен Айгерим кандай үй бүлө куруп кетишет, кандай күтүм кылышат, ошонун баары сиздерден көз каранды. Мына Чыңгыз мына тажрыйбалуу болуп баратат да, ошо алып барып чечеңиз. Аябай тез сүйлөп атасың, эмнеге десем айтат, 2 саат кечигип башталгандан сөздөрүм көп эле ошо үлгүрүп калайын деп атасың. Ошол сыяктуу жанагы баштоочу кайда башталган болсо ошол жакка барат. Азамат сизден үлгү алып, ата деген кандай болот, биrbirine Айгерим сизден үлгү алып, эне деген кандай болот, колоктонуу кандай өчүрбөй сактайт деген сыяктуу кыргыздын мукура каада салттары менен тарбияланган жигиттерди, кыздарды бүгүн уядан чыгып атасыздар. Ошол темир канат балапандарды үйлөнтүп чыгарган, учурган вакытыңыздарда кандай жакшы тилектерди тилеп отурсаңыздар, ошонун баары кабыл болсун. Ол жерде баарыбыз олдурган жакшы ак тилек менен келдик. Үшінші Ахметович айткандай, Азамат да, Айгерим да сиздерге кандай кыз, кандай угул болсо, бизге андан кем эмес болуп калды. Себеби нече жылдан бери мен сүйүктүү Кудайга айтып коюшум керек. Кудайга да айтып коюшубуз керек. Айгеримдин чайы укмуш чай. Мен канча жылдан бери ушу кыздын чайын ичип жүрөм. Чай аябай таттуу, жакшы, берекелүү, мүнөзү жайдары, жарык. Аллах насип кылса сиздердин үйүңүздөргө бир кут кирди деп эсептешибиз керек. Кайнененин маңдай тертип чай ичип отурган болсо эле, анча-мынча көп сөз чыга бербейт, туурабы? Эң эле негизгиси Айгерим кайната кайнененин маңдайын тертеткен чай берип отурсаң эле бүттү. Мен күндү текшерем аны, кандай чай ичип атканын. Мага ишенип коюңуздар. Сиздерге болсо Азамат угул болсун, бөө бала эмес. Экөөнүн ортосунда коюлган кандай максат тилектер болгон болсо, Кудай буйрса баары ишке ашат деген үмүттөбүз. Каттуулук сиздерден болсун, алардан ынтымак болсун. Ата менен энеге бул заманда башта картайсам мени багат деп тилейт элек да. Азыр ата менен эне ушулардын жамандыгын көрбөсө эле болду деген сөз болду. Ошол күндөргө, ошол максаттарды Кудай куттуу кылсын, ойлоп тойго улана берсин. Жана айткандай, бешик тойго да ошол жерде отургандардын баары түгөл алсаң заман катышып көп болгон күндү насип эткен болсун. Рахмат. Сөздүн кандай калуу тилектерди айтышты, Мирлан мырзадан үйрөнүш керек. Рахмат. Эжекеден кийин. Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркаткан чындык биз менен.